Кайсы мектепте окуйсуңар? Гагаринби? Акча сурап айтабы? Акча төлөбөйсүңөр. Мына жыл кышында, жылуу, жайында салкын. Эң негизги таза кармагыла отурбу? Бутуңарды таза кылып, өзүңөр отурган жерин чызып эме кылбагыла. Силердин Кудай буйруса иниңе, эрежелериңе түшөт буга. Ошо? Эң негизгиси силер баа убагында каттап бергиле. Анан кошумча бирөө жүрүш керек, себептен балдардын шашылат, шашылдырбаш керек булардычы. Тез түштөбөш керек. Ошон да чыкканда да шашпай чыгып, шашпай түшкүлө. Эме кылгыла. Анан эң негизгиси ошол баягы бирөө жүрүш керек. Мыйзамда эле ошол да туурабы? Бирөө жүрүш керек постоянно. Анан силердин айылыңарда жакшы кылып беребиз, Кудай буйруса. Айылыңарды жакшы кылып беребиз. Анан ошол эң негизгиси маршрут боюнча жүрүп берсеңер, немесиңер туруп. Анан мындай секиндирээк айдап, токотуп айдабай, бул эме отурган болуш керек. Жакшы окугула, силерден бир гана талап ошол. 5ке окуп бергиле болду. Биз силерди барыңарды бекер ташыйбыз, Жакшы жүргүлө. Макул. Бул негизинен Кудай буйруса эртең шаар күнү. Шаар күнүнө карата ошол мектеп окуучуларына бир жагымдуу белек кылайлы деген Ош шаар мэриясынын ою болду. Азыр биз ошол негизинен 3 каттам боюнча шаардын бул ипподром Төлөйкөн жактан Сымтуту жакка чейинки бир линия, Юго-Востоктон ХБКга чейин бир линия, Ак Тилектен Фрузевскийге чейин бир 3 линияны учтурдук. Биз булар ошол саар обед учурунда кечки мал окуучулар, мектеп окуучуларын акысыз каттайт. Эмне үчүн деген акыркы мезгилдерде мектеп окуучулар көп көчөдө калды деген жарандарыбыздан нараазычылык, ата-энелерден көп нараазы түшкөн. Ошон үчүн Ош шаарынын мэр Бактыбек Жеңишбековичтин демилгеси менен азыр биз ушул жумушту баштадык. Кудай буйруса азырынча 5 автобус чыгаратабыз. Жакынкы күндөрү биз троллейбустарды дагы ошол 4 троллейбусту дагы кошумча киргизип атабыз линияга. Именно ошо мектеп окуучулары үчүн акысыз ташуу боюнча. Бул эми Кудай буйруса такай. Бул бүгүнкү шаар күнү үчүн эмес. Кудай буйруса бүгүндөн баштап ошол ар дайым мектеп окуу мезгили учурунда булар акысыз каттайт.